Европада тартылган «Азгырык» деген документалдуу фильм көрүп отурам. Фильмдин каармандары өздөрүнүн коркууларын жана паникага түшкөн абалын айтып жатат. Бул адамдар сулуу, тарбиялуу, бай адамдар. Бардык нерсеси бар, бирок бир нерсе жетишпей жаткан эле. Бул алардын көзүнөн көрүнүп эле турат. Иммунитет жетишсиздигинде эле маанилүү болгон ыйман жетишсиздиги. Иммунитет жетишсиздигинин акыры өлүм болгондой эле ыйман жетишсиздигинин аягы өз жанын кыюу. Япония дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн бири. Документалдуу фильмде көргөнүм бай, сулуу, тарбиялуу, бирок ыймансыз инсандарды Япония фонунда элестетсек болчудай. Японияда балдар 6 жашта мектепке бара баштайт, бирок 10 жашка чейин эч кандай сабак окушпайт. Же болбосо окутулбайт. 4 жыл ичинде жалаң адеп ахлак үйрөтүлөт. Саноону, окушту билбеши мүмкүн, бирок адеби өз ордунда. Японияга эмне жетишпейт? Эң көп эмнеге муктаж? Японияда Фуджи тоосунун этегинде бир токой бар. Аты Аоки Гахара. Кыргызча которгондо өз жанын кыюу деп которулат. Аоки Гахара токойлорунда сураныч, өз жаныңызды кыйбаңыз, токто, жакындарыңды ойло, өлүмдөн кайт сыяктуу жарыяларды окуйсуз. Токойго кире бериште өзүңүздү өлтүрүүдөн мурун милицияга кабар берүүнү унутпаңыз деген жазуулар орнотулган. Кызыгы, япон жазуучусу Ватару Сурумунун өзүнүн жанын кыюучунун чөнтөк китеби деген чыгармасы эң көп сатылган китептердин бири. Токойдо өзүн өзү өлтүргөндөрдүн дээрлик баарынын чөнтөгүнөн бул китеп табылган. Бул жердин Токой мүдүрлүгүндө атайын өлүктөр канасы бар. Токой ишчилеринин негизги жумушу өлүктөрдү топтоо. Жыл сайын бул токойдо 20 000 адам өз жанын кыят. Япон өкмөтүнүн бул багыттагы эң негизги планы өз жанын кыйгандардын санын 30%-га түшүрүү. Көпчүлүгү байлар, бардык нерсеси бар, дени башы соо болсо, бул адамдарга эмне жетпейт? Италиядагы дүйнөгө белгилүү машина маркасы Fiat компаниясынын директорунун 3 уулу бар эле. 3 уулу тең өз жанын кыйган. Алар өлүмүнөн мурун биз бул дүйнөдөгү бардык сулуулук жана жыргалдын даамын татып көрдүк. Эми башка бир жыргалдын даамын издеп, жаныбызды кыйып жатабыз деп жазып калтырышкан. Мындан 2 жыл мурун америкалык Милтон аттуу адамдын өлүмү туурасында газеталарда чыккан болчу. Милтон эртең менен үйүнөн чыгып, адамдар жумушка шашылып бараткан убакта үйүнөн 4 километр алыстагы көпүрөгө өзүнү сууга таштоо үчүн, тагыраак айтканда, өзүн өлтүрүү үчүн жолго чыгат. Өлүмүнөн мурун ошол көпүрөгө үйүмдөн чыгып, көпүрөгө чейин басып барам, тагыраак айтканда 4 километр. Эгер ушул аралыкта бир эле киши мага жылмайып, салам айтып койсо, бул оюмдан кайтам дейт. Бирок эч ким андай кыла алган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмаюу дагы ибадат дейт экен. Биз жок дегенде жылмайып болсо да бир адамды өлүмдөн куткарайлы.